Москвада топурап качкан мигранттар кармалды, тракторын таштай качты. Сахаровада кыйналдык. Орусиялык, өзбекстандык мигрантты итке теңеди. Не для меня это как собаки, принеси, подай, пошел, это не мешает. Ондогон мигрант депортация болду. Айтор 2025-жыл Орусиядагы чет элдиктер, өзгөчө Борбор Азиялык мигранттар үчүн оор башталды. Учурда Орусияда контролдук тизмеге түшүп калган 72 000 кыргызстанды кантип легалдашат? Жаңы миграциялык мыйзамдар кандай? Эмнелер өзгөрдү? Бул чыгарылышта бардыгын биле аласыз. Эгерде сиздин Орусияда жүргөн жакындарыңыз же досторуңуз болсо, бул пайдалуу маалыматты сөзсүз бөлүшүңүз. 2024-жылы март айында Каргашалуу Крокус Сити холдогу терактта 145 адам каза таап, тажикстандыктар күнөөлүү деп табылды. Бул окуя Орусияда жүргөн мигранттардын жашоосун өзгөртүп, орус бийлиги улуттук коопсуздукка коркунуч келип жатат деген жүйө менен миграциялык саясатты катаалдатты. Жапырт рейдтер, кокустан басып кирген полиция, аэропортто жашап калган мигранттар, Сахаровадагы укук бузуулар, акыркы 1 жыл акча табам деп бөтөн элде жүргөн мекендештерди жалкытты. Эми эле тынчып калганда өткөн жылдын декабрында Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн генералы Игорь Кириллов үйүнөн чыгып бараткан жеринен жардырылып, жардамчысы экөө жеринен наут болду. Көп өтпөй кылмышка шектүүделип 29 жаштагы өзбекстандык кармалды. Орус бийлиги мунун артында Украина турат деп айыптады. Бул окуя Борбор Азиялык мигранттардын абалын ого бетер оорлотту. Жыл аягында катар мыйзамдар кабыл алынып, Орусиянын 46 аймагында патент менен иштеген чет элдиктерге соода, транспорт ишканаларында, коомдук тамактануучу жайларда, билим берүү жана илим тармагында иштөөгө тыюу салынды. Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык аймагына киргендиктен бул чектөөлөр кыргызстандыктарга таасир этпейт. Учурда абал кандай көйгөйлөр бар, Москвада көп жылдан бери иштеп жашап жүргөн Назира Дүйшөбаева бизге айтып берди. Мен жакында эле Кыргызстанга барып келдим. Ушул чыгып баратканда дагы, келатканда дагы бармак издерин алды да, бул дагы жаңы мыйзамдын күчүнө киргени. Аябай узак убакытка дыккат текшерди, кайсыл жерде иштейсиң, эмне жумуш кыласың, бүт баарын сурады. Анан мен келаткандагы байкаганым, аэропортто биз жанагы паспортто каттоодон өтөбүз го текшерген жерден. Ошол жерден өтө турган жерде бир 50-60 бир топ кыргыз, өзбек, тажик жарандары, жалаң эркектер турду да. Мен таң калып өтүп кеткем, булар эмнеге турушат? Анан менин алдымда эле, көз алдымда бир 3 катардан 5-6 эркек балдар, жалаң эркек балдар, жаш балдар, бир 20 жаштан 30-40ка чейинки арасындагы жаш балдар, ушуларды артка кайтарды. Аларды эмне себептен кайтарды, алар кийин эмне болду? Анан ушу аялдардын баары өтүп атат жөн эле. Анан менин түшүрткөнүм ушул эмнеге жалаң эркек адамдарга басым болду ал жерде, кийин алар бери карай өттүбү же артка карай кеттиби, ушул түшүрттү да ушул ой мени. Анан ушулчу келатканда балким алардын документтеринде бир нарушениялары бар эле, балким кара тизмеге түшүп калып өздөрү билбей келип алды, мен билбейм муну. Ошон үчүн келатканда дагы мен айтат элем, ушул Москвага келатканда, негизи эле Орусияга келатканда, кара тизмеде барбы, жокпу, сөзсүз түрдө текшерип, документтериңизди тактап алып туруп, анан келсеңиздер дейт элем да. Дагы бир нерсе жөнүндө айтат элем, ушул аэропортто жанагы передача, кичинекей посылкаларды ала кетесиңби деп сурангандар болот да, көп эле андайлар. Кече эле бир маалымат чыкпады, 19 жаштагы кыз бирөөнүн посылка жана дары ала кет деп берсе, аны билбей алып алган. Ал дарынын составында жанагындай наркотикалык зат бар экен. Азыр бир топ дарылардын составында ушундай өтпөй, границадан өткөрбөй турган заттар болот экен. Ошол кызды кармалып бери карай чыккан жок деди. Ал кыздын, жаш кыз, тагдыры эмне болду? Ошон үчүн баягы аэропорттон өткөндө, кетип баратканда, келатканда дагы бирөө жуп берсе, сөзсүз түрдө ачып текшерип, эгерде дары-дармек, мисалы жанагы суулук салондорунда деле клей бирдемелерди бергенде составында өткөрбөй турган нерселер болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө алып Google'га жазсаңыздар, составында эмне бар, баары чыгат да. Ушинтип туруп текшерип алсаңыздар дейт элем. Анан азыр аябай текшерүү, рейдтер күчөгөн мезгил,
документтериңиздерди ар убакта тактап жаныңыздарга салып алып жүрүңүздөр. Бул жылы кыргызстандык мигранттардын жашоосуна түздөн-түз таасир эте турчу 3 жаңы мыйзам күчүнө кирет. Бул өзгөрүүлөрдү, укуктук абалды мыйзамдаштыруу эрежелерин Орусияда 3 жылдан бери кыргызстандык мигранттардын кызыкчылыктарын коргоп жаткан мамлекеттик орган Эмгек министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркынай Галиева бизге түшүндүрүп берди. Сиздерге кыргызстандык мигранттар кайсы суроолор боюнча кайрыла алат? Негизинен бизге ушул эмгек акыны төлөбөй боюнча арыздар көбүрөөк келип түшөт. Өндүрүштүк жаракат алууда ден соолугуна келтирилген зыян боюнча компенсацияларды алуу боюнча бизге кайрылышат. Жанагы жүк 200 боюнча кайрылышат ошол компенсацияларын алууга. Жана ошондой эле бул жерде полиция кызматкерлери аларга кандайдыр бир чара көрүп кармаганда же текшерүүлөрү болгондо ушул мезгилде кайрылышат. Анан юридикалык кеңеш керек болсо анан ошону менен бирге бул жерде ата энесинин кароосуз калган жаш балдар боюнча дагы жумуштарды алып барабыз. 2025-жылы ушул Россияда жаңы миграциялык мыйзамдар күчүнө кирет. Алар негизинен 3. Анан биринчиси 1-январдан тарта чет элдиктердин Россияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө кыскарды. Ал категорияга кимдер кирет? Бул ушул 2025-жылдын 1-январынан тартып Россия Федерациясында жүргөн чет өлкөлүк жарандар ушул аларга жүрүү үчүн жаңы эрежелерди камтылган мыйзам. Бул убактылуу жашоого уруксаты жок жана РВП деп коебуз, ВНЖ жана ошондой эле эмгек келишими же жарандык укуктук келишими жок жүргөн жарандар Россия Федерациясында бир календардык жылдын ичинде 90 күндөн ашык жүрө албайт. Биздин чет өлкөлүк жарандар бул жерде жана ар 3 ай сайын кирди чыкты кылып өзүнүн каттоосун узартып жүргөн жарандарыбыз эми бул мыйзамды, бул практиканы колдоно албайт да. Ал эми бул ченемдер жанагы эмгек келишими менен мыйзамдуу иштеп жүргөн же болбосо жарандык укуктук келишим менен мыйзамдуу иштеп жүргөн жарандарыбызга жайылтылбайт. Анан экинчи мыйзам бул ушул 2025-жылдын 5-февралынан тартып Россия Федерациясында жүргөн мыйзамсыз жүргөн жарандарыбыз ушул атайын көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилет. Ушул реестрге киргизилген күндөн тартып буларга карата атайын ушул чектөө чаралары колдонулат да. Бул кандай чектөө чаралары деп айтып кетсек, бул негизинен жанагы өздөрүн мындай жеке ишкер катары же болбосо жанагы юридикалык жак катары каттай албайт. Жана ошондой эле мыйзам кыймылсыз мүлктү же болбосо транспорт каражаттарын сатып жана сатып алууга, транспорттук каражатты колдонууга, никеге турууга же болбосо кандайдыр банктык счетторду ачууга жана ошол кандайдыр банктык операцияларды жасаганга. Бирок ошону менен бирге бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигине биз баягы сиз туура айтып өттүңүз 72 миң бул жерде Россия Федерациясында жүргөн мыйзамсыз жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын тизмесине алганбыз да. Бул тизмеге ылайык биздин Кыргыз Республикасынын жарандары азыр өзүңүздөр бардыгына эле маалым болду. Өздөрүн легалдаштырганга мүмкүнчүлүк алды да. Россия Федерациясынын президентинин 1126 жарлыгы менен 30 декабрь 24-жылы кабыл алынган Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга өз ыктыярдуу түрүндө чыгып кетүүгө же болбосо өздөрүнүн абалдарын легалдаштырууга мүмкүнчүлүк берилди. Анын үчүн эмне жумуштарды аткарыш керек? Биз ушул Россия Федерациясында жалпы жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын өздөрүн ушул тизмеден текшерүүнү сунуштайт элек. Бул тизме жана мигрант чекит KG деген сайтка жайгаштырылган. Ошол тизмеге кирип жана кара тизме деген бөлүкчөсүндө киргенде алдын ала тизме деген бөлүмчөсү бар да. Ошол жерге кирип өздөрүнүн фамилиясын, атын, күнүн, туулган күнүн, айын, жылын жазгандан кийин ошол жерде тизмеде барсыз же жоксуз деп чыгат. Эгерде ал тизмеде чыкпаса, демек бул киши, ал жаран бул жерде Россия Федерациясында мыйзамдуу жүрөт деп эсептейбиз. Эгерде ал тизмеден чыгып кала турган болсо, анда же жанагы мен жогоруда айтып кеткендей 30 апрелге чейин чыгып кетиш керек Россиянын аймагынан,
чыгып кеткен жарандарга аларга карата кайра кирүүгө бул жака чектөө салынат. Демек чыгып кетсе кайра кире албайт Россия Федерациясынын аймагына. Ал эми чыкпастан туруп өзүмдү легалдаштырганга өзүмдүн ыктыярым бар десе, өз ыктыяры менен булар биринчиден ушул Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин аймактык миграция бөлүмдөрүнө же болбосо жанагы ошол эле Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине караштуу паспорттук визалык кызмат деп коет, ПВС МВД России деп, ошол жерге, ал эми Москвадагы жүргөн жарандарыбыз буну ММЦ Сахарова деп коет, бул жанагы көп функционалдуу миграциялык борбор Сахаровада жайгашкан. Ошол жерге өздөрүнүн эмгек келишими же жарандык укуктук келишимдин жумуш берүүчү тарабынан тастыкталган көчүрмөсү менен барышат. Атайын ошол жерге барып арыз жазышат, менин бул жерде жүргөн абалымды мыйзамдаштырып бергиле деп. Ошону менен бирге дагы бир нече шарттарды жасаш керек. Бул кандай шарттар? Биринчиден жана манжа издерин тапшырыш керек, жана сүрөткө түшүш керек. Андан тышкары медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Эгерде ошол медициналык текшерүүдөн өткөндүгү жөнүндө сертификаттын мөөнөтү 12 айды түзөт да. Эгерде ошол мөөнөтү өтүп кетсе да барып өтүш керек. Миграциялык картасы жок болсо дагы уруксат берилет. Ага дагы өткөнгө азыркы Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен. Үчүнчүсү өзүнүн милдеттүү төлөмдөрү боюнча төлөмдөрүн жасаш керек. Ал жанагы штрафтары, налогтору болсо, эми налогторун жана мой налог деген тиркемеден текшерсе болот. Ал эми жанагы өзүнүн карыздарын жанагы аткаруу барагы менен, сот аткаруу барагы менен карыз болуп жанагы болгон карыздарын алар жанагы Федералдык сот приставтар кызматынын расмий сайты бар, fssp.gov/rу деген. Ошол жерге кирип өздөрүнүн карыздарын текшерет дагы, анан кийин ошолорду төлөгөндөн кийин бул жерде өздөрүнүн абалын мыйзамдаштырса болот. Анан негизинен ошол биздин жарандар кайрылган мезгилде буларга карата административдик штрафтар салынат. Ал эми жанагы кара тизмеге киргизүү же болбосо аларды Россия Федерациясынын аймагынан жанагы административдик чыгаруу жөнүндө чечимдер кабыл алынбайт. Ошол кайрылган мезгилде. Эгерде кайрылбастан, мисалы көчөдө кармалса же башка жерде кармалса, анда жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн жарандарды ушул өз абалын тез түрдө мыйзамдаштырып алганын биз сунуштайт элек. Анан эгерде кандайдыр суроолор болсо, биздин ушул өкүлчүлүккө келип кайрылса болот. Биздин өкүлчүлүктүн дареги Москва шаары, Малая Полянка көчөсү, 7-үй, курулуш 5. Ошону менен бирге метро Полянкада жайгашканбыз. Анан дагы бул айтып кетүүчү нерсе, ушул Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги, Россия Федерациясындагы элчилиги жана ошондой эле биз өкүлчүлүк ушул маалыматты кеңири бул жерде жайылтканга аракет кылып атабыз. Үчүнчү мыйзам мигранттардын балдарынын билим алуусун чектейт. Мамлекеттик дума былтыр декабрь айында мигранттардын балдары орус тилин билбесе мектепке кабыл алынбайт деген мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык алгач баланын ата-энесинин статусу текшерилет. Эгер баары жайында болсо бала тест тапшырат, андан ары окуй берет. Эгерде тесттен өтпөй калса мектепке кабыл алынбайт. Көп жылдан бери Орусияда жашап, иштеп мигранттардын укугун коргоп келген юрист Мирлан Токтобеков бул боюнча мындай пикирин айтты. Бул эми балдардын тилди билбейт, анан ошол тил билбегенине байланыштуу биз окуга албайбыз дегени бул адам укуктарын эмес, бул балдардын укуктарын бузуу болуп эсептелинет да. Балдардын укуктары негизи жашы жеткен адамдардын укуктарына караганда бийигирээк болуш керек. Анткени балдар өзүңүздөр билесиздер, бул биздин келечегибиз. Эми бул Россия Федерациясынын ушул ретинде закон кабыл алгандыгы, конечно, өкүндүрөт. Бул баардык эл аралык укук нормаларына туура келбейт. Россия Федерациясындагы өзү эл аралык аренада кандайдыр бир орду бар, чоң мамлекет. Ошол ретинде чоң мамлекет балдардын укуктарын, жалпы адам укуктарын бузууга барып жаткандыгы, конечно, өкүндүрөт. Бирок ошол эле законду кабыл алууда жана ошол законду
кандайдыр бир жогорку алардын Госдумасынан өтүп жатканда ошол эле учурда биздин мамлекеттер дагы кандайдыр бир апелляция келтирип ушул законго кандайдыр бир тоскоолдук кылууга же болбосо ошоликинин өтпөсүнө кандайдыр аракет кылыш керек, нота жибериш керек эле. Эми өзүңүздөр билесиздер, баардык эле үй бүлөлөр бир болгубуз келет, каерде болбосун. Ошондуктан бул эң кандай десем терс жаман көрүнүштөрдүн бири болуп калды. Бирок эми бул азыркы Россиянын азыркы реалии, мындайча айтканда, реальность это российская. Анан буга мыйзамга кандайдыр бир биз азыр кабыл алынгандан кийин тоскоолдук кыла албайбыз. Ошондуктан эми Россияга барып жаткан биздин жарандарыбыз ошо балдарын колунан келишинче ошо орус тилин үйрөтүп, анан ошол жерден экзамендерден өткөзүп, анан билим алууга жол бериш керек да. Антпесе уже болбойт. Бир катар байкоочулар мигранттарга карата басым кысым орус-украин согушу башталгандан кийин күчөдү деп эсептешет. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, абактан согушка кетип набут болгон Борбор Азиялык мигранттар бар. Муну менен орус бийлиги мигранттарды согушка барууга мажбурлап жатканы айтылып келет. 2024-жылы Орусиядан миграциялык мыйзамдарды бузду деген жүйө менен 80 миңдей мигрант депортацияланган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп. Биз эмгек министрлигине байланышканда алар Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып, учурда Орусияда 350 миңдей кыргызстандык жүрөт деп билдиришти. Жогоруда айтып өткөндөй, азыркы убакта Орусиянын контролдук тизмесинде 72 миң кыргызстандык бар. Эч коркпоңуз, дагы бир жолу эскерте кетели, Мигрант KG сайтына кирип, өзүңүздүн статусуңузду текшериңиз. Эгер тизмеден чыгып кала турган болсоңуз, 30 апрелге чейин укуктук абалыңызды мыйзамдаштырыңыз. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо, Орусиядагы тааныштарыңыз, досторуңуз же болбосо туугандарыңыз менен бөлүшүңүз. Анан дагы бул видеого лайк басыңыз.